Анан үй бүлөдө ушул бюджеттин ичинен мисалы кайрымдуулукка же болбосо атайын бир социалдык жактарга дагы бөлүнгөн бир сумма болуш керекпи? Такай болуп туруш керек. Күн сайын айтып атпайбы кирешеде. Ошонун эми азыр мына ислам динине өтүп атабыз, 2,5% берип турушубуз керек. Аны такай бөлүп коюш керек. Аны сразу бөлүп коюп эле ошону берип турушуң керек да. Ал такыр баягы приоритет дагы эмес, ал керектүү нерсе да. Мына электр энергияга төлөгөндө эле аны дагы 2,5%-ды коюп ошол жака бере бериш керек да. Бул кайсы религия болбосун, кайсы мыйзамдар болбосун, ушул экини нугун жакшыраак үйрөнүп алышыбыз керек. Кайрымдуулук деген такай болуп туруш керек. Кичинекей балдарың бар, кошуна колуң бар, колунда баары жогу келет. Баарына бере албайсың, бирок ошо алыңа мүмкүнчүлүгүңө жараша колуңан берип турушуң керек да. Эгерде 1000 сомуң болуп турганда ушу 25 сомду берип үйрөнүп алсаң, анда кийин 10.000 сомуң болгондо уже 250 сомду берип дагы уже көнүп каласың да, адатка айланып анан кете берет да. Түшүнүктүү. Кийин мен миллионер болгондо анан 25.000 же болбосо 250.000ди бир берем деп жүрө берсең, өмүрүңдө өтүп кетет, бере албай да каласың. Балким ошон үчүн байлык сага келбей атат да. Түшүнүктүү. Бул моралдык жагы экен. Анан мисалы үй бүлөлөрдө ушул сиз айткандай байлыкка болгон көз карашты, үй бүлөлүк бюджетти мындай ирээттүү алып кетүү үчүн дагы кандай даярдыктар керек? Балким мисалы кыргыз эми кыз берип атканда же келин алып атканда сүрүштүрөт да, балким ошол жака дагы ушул критерийди карап саноо дагы. Жок, баарын эле баягы эми баягы биз сүйүү болгондон кийин Компартиянын убагында биз көнүп калдык да. Биз каалаганыбызды сүйөбүз, каалаганыбызга үйлөнөбүз деп. Бирок азыр капитализм курулуп аткан убагында муну такай ойлой жүрүш керек да. Эгерде кызды берип атсаң, анда кыздын андан ары турмушуна туруп кеткен. Кыз чыккандан кийин чиден тышкарыда эле чыдап салбайсың да. Мына колуңан келсе ошо жактарын да ойлонуштуруп жүрүшүң керек. Байлыгың болсо канчасын бересиң, эмне кыласың деп. Мен бул боюнча Шоронун түптөөчүсү, негиздөөчүсү ошо Байкем Аябай таң бердим. Анткени а киши кыйналып ооруп турган кезинде экен, мага достор айтып берди. Атайын юрист алып келип, өзүнүн байлыктарынын баарын ирети менен бүтүрүп, бизде баягы керес деп коет. Керес айтылбай калса, азыр мына атасы каза болуп калып, апасы тирүү кезинде эле балдар урушпаса дагы анын келинчектери урушуп квартираларын сатабыз деп эле жаман болуп атышат да. Ошондуктан ал юридикалык жактан аябай туура кылып кеткен экен. Тууган туушканы бири-бири менен урушпай бүгүнгө чейин ынтымакта жүрөт да. Ошондуктан биз дагы ойлонуп ошону жүрүшүбүз керек. Эгерде ал ошондой шарттарга көнүп калса, кыздын ошо сүйүүсү, эркектин сүйүүсү ошого чыдайбы, чыдабайбы? Ошонун баарын карап, ачык айкын балдарга дагы айтып, аны үйрөтүп туруш керек. Бирок эми социалдык лифттер бар бизде. Эми балким бүгүн колунда жок болсо, эртең талантливый бизнесмен, талантливый ученый чыгат. Анын баарында пешенесине эмне жазганын билбейбиз да. Бирок ошонун баарына карай турган, ойлоно турган ата энеси да. Жана запас деп атпайбы, үй бүлөлүк запас баарында болуш керек. Түшүнүктүү. Анан сиз кайсы бирисин жогору көрөсүз? Балага кайырмак карматып, өзү балык кармаганды үйрөтүш керекпи, же болбосо колунда болсо байлыкты дароо эле бөлүп бергени туурабы? Жок, аны кайырмакты карматыш керек да. Бизде 30 жылдан бери чет мамлекеттегилер балыкты жегенди үйрөтүп келатат да. Балыкты кармаганды такыр үйрөтпөй атат да. Мисалы Африкада жанагы чиркейлер кирип чакпасын деп аларга сетка бере беришет да. Анан сетка ачылып калса, балдар ары бери ойноп чыкса эле, бул лихорадка болду деп эле булардын аң сезим өспөйт экен деп эле ушинте беришет да. Өзүлөрү болсо айылдын тегерек четинин баарында балчык болбосун деп арын кургатып койгон, чиркей жок да. Мына биз дагы ошондой балдарыбызды ошого үйрөтүшүбүз керек да. Өзүлөрү акча таап, өзүлөрүнүн чыгашасын өзүлөрү жапкандай алдын ала үйлөнүш керек. Мисалы ошо Финляндияда 14 жаштан кийин балдарын бөлүп салышат. Кыз эркек дебей, алар өзүнчө бөлүнүп чыгып кетишет экен. 14 жаш дебей, 18-тен кийин бөлүп кетириш керек. Мен айылда көрүп атам, 4 баласы болсо 4 тең айылда жүрөт да. Келинчектери менен ошо атасынын короосундагы малын карап коюп эле, жумушу жок, баары жогорку билимдүү. Ал байкушта жогорку билим кылам деп атып 5 жылда 5 карасы кеткен. Анан орто бай турган үй бүлөлөрдүн баары баласы же 2-3 баласы окуп бүткүчө кедей болуп калып атпайбы? Андай билимдин эч кимге кереги жок да.
баары тең алдын ала. Ошон үчүн жанагы бюджетти бөлүштүргөндү үйрөтүп койсо, балдар дагы мен деген анан Dolce Gabbana кийем деп айтпайт да. Эгерде атасын, апасын толук акчасы Dolce Gabbana эмес жаңы костюм шумга жетпей атса, анда бала дагы ойлонот да. Жок, анан асмандан түшкөндөй кылып эле эркелете берсең, анын баркы дагы жок болот. Анын ата-эненин да баркы жок болуп атпайбы. Сиз балдарыңызга кантип үйрөттүңүз? Мен балдарым баары тең билет. Бизде канча мүмкүнчүлүгүбүз бар, кайча кредит бар, ошону качан төлөш керек, эмне кылыш керек, кайсы убакта алар эмнеге мүмкүнчүлүк ала алат. Буга чейин бирөө дагы муну алгам, тигини кылам деп баягы эркелеп, баягы ар бир чиновник же болсо колунда байлардын баары тең өзүнчө бир образ түзүп алды го, светский молодежь деп. Андайга бара элек, барбайт го деп ойлоп атам да. Анан кредит деп калдыңыз. Бул кредитти түшүнгөн үй бүлө дагы, түшүнбөгөнү дагы өзүңүз жогоруда айткандай бир той үчүн да калгандары бар. Анан кредитти алууда үй бүлө эмнелерди эске алыш керек? Кредитти алганда такай чыгашага коюш керек да. Мен мына 30 жылдан бери ошон 20 жылын экономика, финансы тармагында жүрүп, биздин чоңдорго, парламентке ушуну айтып до конца түшүндүрө албай койдум да. Эми биринчи күнөөнү өзүмдөн издейм да, өзүмөн көрөм да. Кредит деген бул чыгаша. Кредитти турмушка ашырып, ошондон киреше көргөндөн кийин, кредит жабылгандан кийин сенде калган нерсени кирешеге коюп, андан кийин кичине той өткөзсөң же кийим кешек сатып алсаң болот да. Кредит деген бул чыгаша. Кредитти 100 сом алсаң, 12% менен 112 сом берип, анан үстүнөн 3 сом көрсөң, ошо 3 сом сеники да. Же 20 сом эле сеники. Кыргыз жок, баягы 100 сом баары меники деп эле чачып ийип атпайбы. 868 миң үй бүлө кредит алып азыр үйлөнүп калды. Булардын баарын кредит үйрөттү. Ар бир нерсенин жакшы, жаман жагы дагы бар. Мына кредит чыгаша экенин Кыргыздын үй бүлөлөрүнүн дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү күнү билип калды да. Оңой менен сразу кредит албай калышты. Ушул жагын да эске алыш керек деп эсептейсиз. Анан мисалы айыл жер деген айталы. Мисалы айыл жеринде көбүнчө мисалы мен же мал менен жамбагам, же жер айдайм. Ошол сыяктуу эле бир канча эл бири-биринен көрө эле ушунча керек экен деген бир жалпы түшүнүк бар да. Ошол вакуумдан чыгыш үчүн, сиз айткандай эми үй бүлөлүк турмуш шартты жакшыртыш үчүн үй бүлө каяктан же болбосо кантип үйрөнөт? Жок, ошол экини көрүш керек да. Мисалы жалаң эле кой менен алек кылайын десең, азыр баягыдай уян койду жүндөр жок, ак койлор. Кара койдун жүнү, териси дагы жок, эт эле болуп калбады. Күзүндө бир жолу сатасың, же козусун бир жолу сатасың. Жылына бир эле жолу киреше берип калды да кой. Эгерде сен чыгашаң дагы жылына бир эле жолу болсо, анда кой менен алектениш керек да. Жок, күн сайын чыгаша, күн сайын тамак ичиш керек, күн сайын светке төлөш керек десең, анда уй менен алек болуш керек. Эчки менен, бирок сүт бере турган эчки менен. Мына биз орустарды мурун мындай шылыңдап карачубуз да, ар бир үйдө бирден эчкиси бар экен байкуштар. Кантип эчки багышат деп. Ал эчки 4 литр, 5 литрге чейин сүт берет экен да. Мына ошондуктан карап көрүш керек да. Жаз келгенде алма бак айдаш керек. Өрүктөрдү айдаш керек. Малина, клубникаларды айдап, киреше булактарын ар кандай кылып бөлүп алыш керек. Кышында согум союп алып, эт союп, этти сатсаң, жайында болсо картошка айдасаң, ушунун баарын тең ыгы менен, ирети менен жасаганды үйрөнүп алса эле, анан туризм менен алектенсең, өзүңдүн жумушуңду кандай жумуш болгондо сен керексиң. Айылда сен мүмкүнчүлүктөрүң такыр жок болсо, анда айылда эле жүрө бербей, анда шаарга келишиң керек да. Бишкектен жумуш таппагандар азыр Чикагода жүрөт да. Кыргыздардын эң көп диаспорасы азыр Чикагода, Америкада бар экен. Демек, канчалык кыйын шарт болгон сайын кыргыз жыйрылып, ошончолук катуу аракет кылат экен да. Курсагы ток, айылда эмнеси жакшы? Курсагың ток да. Пейлиң ток, ата-энең тирүү, азыр эми бир эмес эки ата-энеси. Кыздын дагы ата-энеси, баланын дагы ата-энеси тирүү болуп, алардын пенсиялары, балдардын пособиялары курсакты ачтырбайт да. Кийим Кытай жакын арзан. Анан эле көбүбүз жалкоо болуп иштебей атабыз да. Так дүйнө жүзү боюнча 1 саатка акча төлөнөт да. 1 саат иштебей калсаң, мисалы Америкада бар эле эшикте эмне жүгүрүп жүрөт десем, алар больницага баргысы келбейт экен да. Бир скорый помощьту чакырсаң 350дөн $500 чейин экен да. Анан биздики бекер дан барын чакырсаң. Анан биз айылдагылар кичине ошо курсак ток болгондуктан пейил дагы кенен, жакшылык жамандык болот дегенде, анан улам шайлоо болуп турат. Ошону менен алаксып, убакыттын баары өтүп кетип атат да.
айылда 4 баланын бирөө эле калыш керек ата энеси. Малга ыктуу, ошо ата энесин бага турган бир эле бала, калган үчөө тең шаарга келиш керек. Иштеш керек. Күнүмдүк иштемейинче эчтеке жок да. Түшүнүктүү. Анан ушул белгиледиңиз жалкоолугун кыргыздын. Анан дагы кайсы сапаттар бул иште тоскоолдук кылып Азыр эң чоң тоскоолдук кылган бул көрө албастык болуп атат да. Көрө албастык дагы мындай туура эмес ориентирлерди берип атат. Көрө албастык, мына мен кошунам жаңы машина алып тур, мен дагы жаңы машина алам деп туура эмес жака ичип кетип атабыз да. Бул чоң той берди, баланчанын мен дагы андан чоң той беришим керек. Бунун баары көрө албастык түрткү да. Жок, сүйүнүп койгондун ордуна биз кайра ошо көрө албай, ошол менен соревнованияга чыгып, андан ары кетип баратабыз да. Бул жалкоолук, анан көрө албастык. Анан акыркы убактарда бул фейк ойлор. Баарынан биз бала кезде ким күлүк десек, ой күлүк дечибиз да. Анан ар бир киши отуруп алып, мен президенттен кыйын иштемекмин. Мен деген кыйратып салмакмын. Ушу калжыраган депутаттар тажатты. Мен депутат болсом кыйратмакмын деген эле киши Facebook'та ачсаң да. Бүт эле акыл үйрөтөт да. Анан анын акылы менен, анын ою менен эч ким талаша албайт да. Эгерде тажрыйбаң, билимиң болсо, ал оюңду кагазга түшүрөсүң. Жана бюджет жазгандай элечи. Кагазга түшүргөндөн кийин анын булактарын табасың. Кантип кирешени. Анан кантип чыгаршаны көрөсүң, азайтасың. Анан ушу кагазга түшүрүлсө, ошону менен талашып тартышсаң болот да. Мунун билими бар экен, бул жазганды билет экен, эсептегенди билет экен. Ал эгерде турмушка ашырса, бул ушундай иш кылыптыр, тажрыйбасы бар экен деп, ал жерден да талашсаң болот да. Анан азыр көп эле айтат да, сиз эмне Facebook'та сизди минтип атат, тигинтип атат. Бир киши мени жаман деп ойлоп атса, мен аны кантип мен жакшымын деп ага эмне деп айтам да. Анын ою ошондой да. Анын оюн сыйлашыбыз керек. Аныкы туура эмес, мага катуу, менин тууган уругума, апама, балдарыма катуу ийип атат. Бирок анын ою да. Бирок ишке келгенде көрүшөйлү. Ал эмне иш кылды турмушунда, эмне тажрыйба өттү, эмне китеп жазды, кимди үйрөттү дегендей, ошону салыштырып келсек, балким андай болбой калат да. Баарыбыз эле кыялыбызда музыка кыңылдап калабыз да, оюбуз тим эле. Бирок пианино ойно десе, аз эле киши ойнойбуз да. Пианино ойнобурда десең, Муслим Магомаевтан өтө албайбыз да. Бирок Facebook'та ачсаң, Магомаевди деле урушуп атышат, Путинди деле урушуп атышат. Баягы мен жазып койдум, Путин боюнча чыкты. 20 жылдын ичинде бюджетин 22 жолу көтөрүптүр дегенде жазып койсом эле, вот сен деген Путинди кумир тутат экен. Мен антип ойлогонум да жок да. Бирок тилекке каршы ушу ой менен алек болуп кетишти да. Кыял менен, ой менен алек болуп эле. Мен бир немец профессор досторум кээде келип турат, Финляндиядан келип турушат. Алар айтат да, кыргыздар силер кыял менен жашаган эл экенсиңер дейт. Таксисти, чабаны, байы, калган баары тең эле же мурунку тарыхты айтат дейт. Манас биздики Пекинди алган деп элечи. Пекин дүйнө жүзү боюнча биринчи дүңгүрөткөн өлкө болуп атат. Биз дагы эле Пекинди алганбыз деп мактанып атабыз. Өтмүш менен. Же болбосо биз Манастай болобуз дейт. Бүгүн эмне кылып атасың? Бүгүн кирешең, чыгаршаңды айтчы. Бүгүн десең, бүгүн такыр токтошпойт дейт. Же кеткендин баары жаман, Манастан башкасынын баары. Келечекте мен кыйын болом дейт да, бүгүнкү күндү эч ким ойлобойт экен дейт да. Мен ушун үчүн мына жалкоолуктан арылайлы. Көрө албастыктан арылайлы дагы, анан компьютерде, фейкте көбүрөөк жүрбөйлү да. Ал жерде бир күнүнө 1,5 саат болсо жетет да. Илгери эле Кыргызда ушак бар болчу. Бирок ушак айткан уят болчу да. Ушак айткан аябай уят болчу. Сөзгө аябай катуу биз баа берчүбүз. Азыр ошо ушак айткан интернеттин аймагында баары журналист, баары ушак айта турган профессор, академиктер болуп кетти. Буга көп пайда бербейт, эч кандай пайда бербейт да бул. Интернетте 10 саат отурсаң да ушак менен бир тыйын пайда албайсың. Мына ушу интернет аябай көп акча берет. Мисалы Цукерберг деген жапжаш бала азыр эң чоң миллиардердин бири. Мурун Карл Маркс айтканда, акчаны товарга айландырып, товарды сатып, жаңы акча табасың деп. Биз кыргыздын баары ошого элекпиз да. Кредит алабыз, акча. Аны малга алып алабыз, мал сатып алып. Анан малдын торпогун сатам же малды семиртип сатам деп атып, мал өлүп калса банкрот болобуз да. Цукербергдер, мына сиздерде жаш балдар болсо, акчадан сразу эле акча жазып атат. Такыр айлан кетсе акчаңды банкка салып койсоң 12% берет да. Соода сатык азыр 6-дан 12%га чейин араң бир жылда рентабельностьин берип атат да. Ошончо азап менен. Жөн эле акчага тийишпейли, акчаң такай турат. Ал акча дагы 12% акча туйт, сен андан көрө өзүңдүн жумушуңду жаза десе, жок, мен бизнес кылам дейт. Мен дагы Шаки болом, мен дагы Салымбеков болом дейт. Андайлар 6 миллиондон 6 экен десең, такыр ишенбейт да.
Ошентип атаандаштык жөнүндө же көрө албастык жөнүндө айтып калдыңыз. Жок, көрө албастык. Жок, көрө албастык, көрө албастык. Атаандаштык бул кагазга түшүрүп, ооба. өзүңдүн булактарыңды көрүп, канча жылда мен жетем? 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда деп өзүнө максат коюп алып кете берсе, бул атаандаштык. Жанагынтип отуруп алып эле анан курулай понт деп коем кыргызча. Ошону көрө албастык менен аралашып кеткен бул туура эмес. Кантип туура атаандаштык керек? Туура атаандашкандын бир эле жолу бар. Эгерде өзүң көзүң жетсе, мындан ары эчтеке кыла албасыңа көзүң жетсе, анда балдарыңды тарбияла. Балким балдарыңдын арасынан астыга аябай чыгып кетет. Ал сенин атыңды дагы көтөрөт, алар дагы астыга кетип калат. Ошон үчүн сараң болбой, сарамжалдуу болуп, балдарыңа болгон билимдин баарын берди. Ошо эрекини көрүшүң керек. Же болбосо өзүң бизнесте болбосоң, анда балким аялыңдын таланты чыгып кетет. Аялыңды бизнеске кое беришиң керек. Бирөөгө бөгөт болбоо да. Меники болбой калды деп эле отура бербеш керек. Балким сенин бир туугандарыңдыкы болот, же балдарыңдыкы болот. Көбүн эсе бир үй бүлөдөн сөзсүз түрдө таланттуу бирөө чыгат да. Же композитор чыгат, же бизнесмен чыгат. Бирок бул дагы штучный товар да. Акчанын тилин билгендер деле аз да. Ошон үчүн бүт баарыбыз эле бай болуп кетебиз дегенден алыс болушубуз керек. Түшүнүктүү. Анан мындай билим алып окуп туруу канчалык маанилүү? Мисалы китеп окушу мүмкүн. Сиз кайсы китептерди сунуштайсыз? Мен айтат элем, азыр мен 40ка чейин эме жумасына 1 же 2 китеп окучу элем да. Андан кийин байкап калдым, 40тан 50ге чейин 2 жумада 1 же 2 китеп окуп калып атам да. Азыр мына байкасам, 1 айда 1 же 2 китеп араң окуп атам. Ошондуктан жаштардын баарына кайсы күнү силер окуп, китеп окубай калсаңар, жаңы билим албай калсаңар, ошол күнү силер карыдыңар да. Мен көп коллегаларымды көрүп жүрөм, ушу институттан бери 1 китеп окубайт да. Анан кийин эле таң кала беришет. Эмне үчүн кайра чакырылышка келбей калдым? Эмне үчүн бир эле жолу министр болдум? Сен токтоп калдың да, карып калдың, убакытта артта калып калдың да. Ошон үчүн убакыт менен чогуу жүрөм десең, эми биз 56га чыккан кишилер убакыттын астында жүрөбүз дегенибиз деле көп жакшы көрүнүш эмес го. Жаш балдар астында жүрүш керек. Бирок ошондон артта калып калбайм десең, такай окушуң керек да. Мына Робинсон дегенден китебин окуп атам, мен ошонун кыргызча вариантын убакыт болсо бир жазып чыгып, элге таратайын деп атам. Ушу акчадан кайра эле акча жасаган. Бул кыргызга ушуну үйрөтүш керек да. Биз талантливойбуз да. Жана жалкоочулукту эми ушул жака өткөзүш керек болуп атат да. Жана айтып атпаймынбы, деньги товар, деньги штрих кылбай, кыргыздын жалкоолугун эске алып, интернет аркылуу жаңы IT технологиялар менен акчадан сразу акча жасаганды үйрөтүш керек. Процентный доход деп коет. Мен ошол китепти Робинсондуку мына жакында окуп чыктым. Мурун эгерде окуганда балким турмушум дагы бөлөкчө болуп калмак да. Ал киши ушу аябай жакшы түшүндүргөн экен, жөнөкөй тил менен. Ушундай нерселерди кыргыздарга үйрөтүшүбүз керек да. Азыркы деңгээлиңизге жетишиңизге бул эми экономикалык жактан айтып атам. Китептин таасири канчалык пайызды көрсөтөт? Абдан катуу болду да. Мен өзүм политехнический институт бүтүргөм, политэкономия, Карл Марксты баарын жакшы окуп эле жүрдүк. Бирок академия финансовду дагы бүтүрдүк. Анан көбүнчө ушу жалаң эле китептен. Мен көп нерселердин баарын жалаң китептен алам да. Азыр эми баягы интернет болуп калды деп атышат. Мен баягы мурунку чиновниктерден же мурунку ученыйлардан таалим алып калып, китеп окумайынча ыраазы болбойм да. Компьютерден баягы жаңылыктарды эле карап коем, а так жалаң китеп да. Мени бир 5-10 жыл мурун Ленин библиотекасына чакырып атайын беришти. Сиз ушу студент кезиңизде, кийин комсомолдо иштеп жүргөндө эң көп биздин библиотекаларда жүрүп жүрсүңөр, мына сиздин карточкаларыңыз деп карточкаларын алып келип беришти да. Азыр деле мүмкүнчүлүк болсо ушу китеп алып окуганды жакшы көрөм да. Атам уруша берчи. Таң көрсөң же бир чоң болуп, же болбосо китеп жазып эле жан бакпасаң кара жумуш кылып кыйратпай калдың го депчи. Окуш керек да. Канчалык окуган сайын астыга жылып турасыздар да. Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдирип атам да. Биздин убактыбыз дагы келип жетип калган экен. Ушул кыргыздын үй бүлөлүк ушул каржылык бир жакшы кеңештерди айтып өттүңүз үй бүлөсүнө тиешелүү. Акырында да бир айтып коеюн, акча кайсы жерде ынтымак болсо үй бүлөдө ошол жерге келет да. Кайсы жерде ызы чуу болсо, күйөөсү бир ай алып келген айлыгын бир күндө аялы түгөтүп койсо, же болбосо аялы менен күйөөсү экөө чыркырашып турса, балдары ыйлап турса, ал жерге акча токтобойт. Ал жерден акча үркүп качат. Жана экинчи аял алгандар эле жыргап кетебиз деп анан баары кедей болуп жок болуп кетип атпайбы? Мына бүт баарын акчадагы кайсы жерде тынч болсо, кайсы жерде мына
жакшынакай болсо, акча алып келген кишини баркташса, анан бөлөк ызы чуу болуп аткан үй бүлөдөн акчанын баары ошо жака агып келе берет да. Сарамжалдуу, тынч, бири бирин жакшынакай сыйлаган үй бүлө болмоюнча акча келбейт. Мына ушуну эстен чыгарбаса. Бул акыркы бирок маанилүү кеңешиңиз болду. Сизге чоң рахмат уақытыңызды бөлүп келгениңизге. Мен ишенем, угармандарга жана көрүүчүлөргө дагы пайдалуу болду окшойт. Урматтуу радио угармандар жана биздин телекөрүүчүлөр, Facebooktагы биздин көрөрмандар, сиздер 180 градус программасын көрүп уктуңуздар. Биз бүгүн Кыргыздын үй бүлөлүк бюджети жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров мырза болду. Коногубузга ыраазычылык билдирип, биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз ар дүйшөмбү күнү саат 18:00 Кыргыздын турмушундагы өзгөрүүгө муктаж болгон, азыркы учурда өзгөрүшү керек болгон түшүнүктөр, стереотиптер жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизди акмалап көрүп туруңуздар.